Кыргызстан менен Россиянын кызматташуусунун алкагында салык тармагындагы бирдиктүү системаны оптималдаштыруу боюнча эки тараптуу макулдашуулар жүрүүдө. Анда салык төлөөчүлөр үчүн жеңил шарт түзүү жана документ иштерин электрондук тартипке өткөрүүгө басым жасалат. Реализация национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. И второй проект — Бизде тармакта маркерлөө иштери жакшы жолго коюлууда. Мындан сырткары салыктардын баардыгы база аркылуу текшерилет. Ал жерде кошумча кызматкердин отуруусу же салык төлөөчү барып күтүп турушу зарыл эмес. Мындан улам бул долбоорду өлкөнүн баардык аймагында ишке ашырууга аракет кылып жатабыз. Бул багытта Россия бизди техника менен камсыздай турган болду. Тармакта буга чейин жарандар салыктын түрлөрүн төлөөдө райондук борборлорго келип убакыт коротсо, эми анын баардыгы мобилдик тиркемелер аркылуу ишке ашырылууда. Мындан улам жылда кечеңдеген салыктык төлөмдөр жыл аягына чейин 97%га аткарылды. Салык тармагын санариптештирүүнүн артыкчылыктары: салык төлөөчүлөрдүн убактысы үнөмдөлөт, документтер электрондук негизде топтолот, каражат ыкчам чогулат, маалыматтын баары базада болгондуктан көмүскө экономика ачыкталат. Өлкөдө коррупциялык көрүнүштөрдөн жана документ иштеринин татаалдыгынан көмүскө экономика 40%га чейин жогорулаган. Аны ачыкка чыгаруунун бирден бир жолу тармакты электрондоштурулуп, ар бир товардын так санын базага киргизүү. Бул багыттан алып караганда салык тармагын санариптештирүү абалдан чыгууга жол ачат. Биринчи ирет ушул көмүскө экономикадан башташ керек. Анткени көмүскө экономиканы жоюлса, сиз өзүңүз айткандай, бюджетке акчалар түшүп, Кыргызстанда өнүгүү башталмак. Кыргызстандын экономиканы өнүктүрүү саясатынын бирөөсү ушу салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтиш керекпиз. Көбүрөөк ишканалар төлөш керек, балким жанагы размерлерин түшүрүшүбүз керек. Ошондо дагы көптөгөн баягы көмүскөдө жүргөн акчалар баягы ачыкка чыкмак. Өлкөдөгү салык системасын иретке келтирүү үчүн Россия тарап кайтарымсыз негизде керектүү баардык жабдууларды берүүгө даяр. Тармактагы мындай ырааттуулук ишкерлер үчүн да жеңил болуп, баардык төлөмдөр жана анын шарттары тууралуу каалаган маалда интернет булактарынан маалымат алууга мүмкүн. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.